Ошто курулушта иштеген 28 жаштагы жигит 8-кабаттан кулап каза тапты. Маркум Карагай курулуш компаниясына таандык көп кабаттуу үйлөрдүн биринде куруучу болуп эмгектенген. Окуя боюнча милиция кызматы кокустук каттары каттоого алып, иш төргөөгө алынды. Бүгүнкү күндө бул маалымат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды жана кылмыштарды каттоо журналына кокустук каттары катталып, тергөө кызматы тарабынан текшерүү иштери жүрүп жатат. Белгилеп кетүүчү нерсе 2023 жылдан берки аралыкта жалпысынан 4 ушундай адам өмүрүнө алып келген кырсыктар ушу курулуш компанияларына катталып, бул багытта ушундай курулуш иштерин жүргүзгөн компаниялардагы коопсуздук иштери, ошол жерде иштеген усталардын коопсуздук чараларын күчөтүү маселеси бар экендигинен кабар берет. Буга чейин бардык курулуш нормалары, анын ичинде коопсуздук талаптары дагы сакталган болчу деп жатышат адистер. Ал эми дал ошол эрежелер сакталган беле, коопсуздук талаптары кандай болчу жеринде көрүүгө келдик, бирок компания өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошол эле учурда кырсык катталган курулуштун зонасынын эшигин жаап, ичкерге киргизүүдөн дагы карманышууда. Ош шаарындагы курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы аталган курулушта буга чейин коопсуздук талаптарын текшерген, эч кандай эреже бузуу байкалган эмес дешет. Ал эми каза тапкан кызматкерлер коопсуздук боюнча атайын окутуудан өткөнүн тастыктаган журналга кол коюп берген. Азыр мындайда бул жер бар жогу техника безопасности боюнча сакталып келген ушу күнгө чейин. Кече гана бир ушундай кырсык болуп кетиптир. Баары сеткалар тартылган эле, коопсуздук боюнча сырткы стенасы бүткөндүгүнө байланыштуу анысын алган да. Бузуу жөнүндө кодекстин негизинде айыппул салынат. Айыппулдун өлчөмү 200 000 да. Бул Ош шаарындагы акыркы бир айдагы экинчи окуя. Өткөн жылы дагы ар кайсы курулуш компанияларында 4 жумушчу жабыркап арасында каза тапкандар болгон. Мындайда окуя кокустук катары катталгандыктан иш кыскартылып кеткен учурлар арбын. Ал эми эмгекти жана эмгекчилердин укугун коргоочу кызмат комиссиянын корутундусу менен компенсация төлөнүшүн көзөмөлгө алышат. Компенсациясына төлөнүп берилген учурлар көп. Анча-мынча турак жай менен да камсыз кылышып, мындайча айтканда үй бүлө мүчөлөрүнө эгер каза болгон учурлар болсо, ушундай бир колдоо көрсөтүшүп, компенсацияны төлөп берип келечат. Биз ал жагындагы катуу талап коюп атабыз. Эң негизгиси жабырлануучулар тараптан нааразылык болбош керек. Кантсе да ошол кызмат берүүчү, жумуш берүүчүнүн жумушун аткарып жатып, ушундай бир бөйдө каска кабыл атпайбы дегендей маселе да. Ошондуктан азыркы учурга чейин мен билгенден жакшы эле компенсациялар төлөнүп келатат. Ал эми могу жаңы учур боюнча тилекке каршы жаңы жылдан бери 2 учур катталды. Өкмөттүн көзөмөлдө биздин азыркы учурда комиссия тарабынан териштүү иштери жүрүп жатат. Ош шаарында курулуп жаткан турак жайлардагы кырсык буга чейин да катталган. Былтыр 26 октябрда Масалиев проспектисинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө бир жумушчу 2-кабаттан кулап түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аны куткарып, ооруканага жеткирилген. Анын алдында 4 октябрда Курманжандатка көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн лифти түшүп кетип, бир киши каза болгон. Милиция каза болгон жаран ал үйдө лифт оңдоочу болуп иштеп жүргөнүн билдирген. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.